Айтсаңыз, мына сіз 7 жылдан 5 жылға қысқартып атабыз деп атасыз, мына недобросовестно. А сіздер аны қантип анықтайсыздар, мысалы? Қантип? Уақыты қандай? Уақыты жана бұл жерде так жазылған. Біз мына 3-ші беренеге көріп атасыз ғой, бұл жерде 7-8 абзацқа біз киргизип атабыз анықтаманы. Позитивтүү, негативтүү насиялык маалымат ал эмне? Мисалы негативтүү бул 90 күн ичинде просрочка болуп калса, 90 күн ичинде ушундай просрочка болуп калса, анда негативдүү ушундай маалыматка кирет да. Ошондон баштап мөөнөтү кетет. Муну эми кыскартканга жараша 1 жол же 2 жыл же 1 жылга кыскартсаңыздар жакшы болот. Банктар өтө ошо каршы болушат. Бирок алар мындай айтышканда, биз и так эле Улуттук банк менен чогуу ушундай талкуулоо кылганбыз. Улуттук банкта атайын тегерек столду уюштуруп, банктык секторлорду чакырып, алар айтып атышат, сиз дагы бизди түшүнгүлө. Биз өзүбүздүн акчаны берген жокпуз. Биз депозиттик акчаны кредитке берип атабыз. Биз дагы көрүш керекпиз да. Мисалы бирөө просрочка бар болсо, биз дагы ошол маалыматты көрүш керекпиз дейт. Бирок алар дагы мен дагы айта кетсем, ушул жерде Табылдык Капырович, банк өзү чечет. Мүмкүн даже негативдүү насиялык маалымат болуп калса клиент боюнча, банктын дагы кредиттик адис дагы бар. Ошол өзү чечет да дагы. Алардыкы дагы экинчи иретте ушундай проверка, текшерүү бар. Мен ойлойм бул азыр мошенниктердин өнүккөн убагы азыр, жоопкерчилиги жок эч кандай. Муну комплекстин карап чыксак болмок да, ошол жоруктар боюнча да, жоопкерчиликтер боюнча данчы. Баарын кош алып чыксаңыздар жакшы болмок да. Мошенниктерди көрүп атасыздар да азыр кандай. Банктарда мындай жөнөкөй ишкерлер да бүгүн жүдөгөн убагы да. Эч кандай жоопкерчилик каралган эмес. Сөзсүз мындай жеңилдиктерге барганда мунун баардык жагын карап чыгыш керек эле да. Анан Улуттук банкка биз мына доллордон качуу боюнча эмне жумуштар болуп атат? Дедоларизация боюнча. Биз бир топ сиздерге чечимдер чыгарып бердик эле да, колдоп. Мына азыр акыркы убакта көрсөтүп атат, мына доллордун өсүү боюнча биздин ички дүң продукциябыз, экономикабыз канча пайызга зависимы да долларга. Көз каранды. Относительно дедоларизации хотелось бы отметить, что по итогам 2019 года уровень дедоларизации, в принципе, очень дает хорошие показатели. По кредитному портфелю уровень валютных кредитов составил порядка 39%, по депозитам порядка 47%. В принципе, за год снижение составило в районе 7-11%. За год, мы считаем, что в принципе это очень хорошие показатели. Как раз в свете последних событий хочу сказать, что в банке обратились многие заемщики, у которых были валютные кредиты, на предмет перевода в сомовые кредиты. Банки точечно рассматривают. К нам обратились несколько банков по поводу пересмотра валютной позиции для того, чтобы они могли конвертировать валютные кредиты. Мы сейчас как раз это разрабатываем. Возможно, на следующей неделе уже решение примем. Там просто процедурные моменты. Азыркы убакытта көрсөтүп атат да, ошон үчүн аз банктарда көбүнчө билебиз, сом менен бербей атат да. Ушул эмелерди, кредиттерди. Недостатков в сомовой ликвидности у банков нет, поскольку еще Национальный банк постоянно проводит кредитные аукционы, как для кредитования по государственным программам, так и для кредитования регионов. В сегодняшней ситуации Национальный банк готов проводить дополнительные кредитные аукционы. В этой части вообще проблем нет. Айтсаңыз, мына пайыздар түшүрүү боюнча эмне жумуш кылып атасыздар эми? Түшүнүктүү, мына сом боюнча, биздин улуттук валюта боюнча. Ушу доллордон көз карандысынан качуу боюнчачы. Анан башка биздин Евразиястын алкагында же кошуна мамлекеттер боюнча башка валютаны киргизүү боюнча бүгүн жумуш жүрүп атабы, жүрбөй атабы биздин өкмөттө жана улуттук банкта?
На сегодня средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте составляет порядка 18%, в иностранной валюте 9%. Если рассматривать в рамках стран ЕАЭС, у нас в принципе как бы на одном уровне. Даже по сравнению с некоторыми странами бывает ниже. Более того, в прошлом году Национальный банк провел ряд изменений в нормативных актах в части послабления по залоговому обеспечению. Для коммерческих банков буквально недели две назад были ослаблены некоторые экономические коэффициенты. Ну, то есть работа проводится в этом направлении. Мына айтканын себеби мына биздин тышкы карызыбыздан аз доллардын өсүүбү менен бир топ аз оорчулук алып келет бизге. Келечекте биздин ишкерлерге дагы ушул туруктуу иштөө боюнча мен ойлойм баягы доллардан көз карандысынан качышыбыз керек да. Келечекте ошол боюнча жумушту алып барышыбыздар керек.